Assalamu alaikum dostlar. Токтогул менен Курманжан Датканын бир заманда жашагандыгын биле билеңиз. Токтогулдун эмне үчүн камалганынчы? Токтогул камалганда Курманжан эмне кылганын билесизби? 1898-жыл. Токтогул жаңы эле үйлөнгөн жаш. Öz zamanındагы бай манаптардын адилетсиздиктерин айтып эл алдында ак менен караны, чындык менен жалганды жабырата ыр менен ырдап бай манаптардын кыжырын кайнатчу. Жана Токтогулдун кадыр баркы аябай өсүп, каерге барса эл сыйлап ырын укканы бүт айылы менен чогулуп кетчү. Ошол убакта жашы 40-тарга таянган теги тажик болгон ийикчи Эшен деген молдо болгон. Эл алдында такыба болуп көрүнүп, көпчүлүктүн башын айлантып, өзүн пир этип жарыялап, көп адамдар анын сөзүн өздөрүнө мыйзам деп эсептеп калышкан. Ошол киши бир күнүн элдин козутуп, капыр бийликке казават кылабыз, халифат курабыз деп элди ишендирген. Эл куралыбыз жок болсо, орус бийлигине кантип күчүбүз жетет десе, Алланын кудурети менен жеңиң мылтык болот, өтүүңөр замбирек болот деп душманга карап пүф же пах десеңер ок атылат деп элдин арасында илими жок, акылы тайыздарын ишендирип, 2-июнда Анжиянга барып көтөрүлүш чыгарып, көбү кырылып, өтүгү жеңинен пүф же пах десе да эчтеке атылбай, көбү ошол жерден атылып, кармалы ошол ишке алакасы барларды да издетип карматышкан. Ош, Анжиян, Наманган, Маргалан жана Кокондун жергиликтүү болуштары орус бийлигине жагынуу максатында жана шылтоо менен өзүнө каршы сүйлөгөн адамдарды тазалоо максатында эл арасындагы чындыкты сүйлөгөндөрдү көтөрүлүшкө катыштыгы бар деп кармап беришкен. Ошол учурда кыргыз бай манаптары да Токтогулдан кутулаарга шылтоо таппай жүрүп, элдин каршы чыкканына карабай Токтогулду жана аны менен бирге чындыкты сүйлөп жүргөн жолдошу Төрөнү ошолордун арасында болгон, өз көзүм менен көрдүм деп жалган жала жаап кармап берип салышкан. Токтогул мен андай ишке катыштыгым жок дегенине карабай, орустар да анын эл арасында таасирдүү адам экенин билип, бул бир фанатик экен деп молдон айтып, ал эми бул болсо ырчы экен, мунун ырын бүткүл эл тыңдайт экен, бул ийикчи Эшенден 1000 эсе кооптуу деп Токтогулду зынданга ташташкан. Анын зынданга ташталганын уккан Курманжан Датка да жөн карап турган жок. Токтогулду куткарып чыгуу үчүн Курманжан 87 жашында Алайдан алыскы Ташкентке карай жол тартты. Ташкентке барып генерал-губернаторга жолукту жана ал тез эле кабыл алды. Ордунан леп тура калып, келиңиз жарыктык деп жылуу жүз менен тосуп алды. Ортодо тилмеч аркылуу ал-абал сурашып, бир аз маек кургандан кийин, бир жыл мурда ийикчи Эшен деген чыгып, элди Орус империясына каршы туруп жатканын жана чара көрүүгө чакырып, анын чакырыгына биздин эл катышпай турганын айтып, кат жолдогонун Курманжан Датка алардын эстерине салды. Губернатор катты алганын, ошол кат болуп өткөн окуя боюнча чоң документ болуп пайдасы тийгенин айтып ыраазы болду. Кийин Курманжан сөз баштап, Токтогул жана жолдошу Төрөнү ак жеринен жала менен кармалганын айтып, ошотууну өтүнгөндө генерал-губернатор такыр макул болбой, бул сөзүңүз менен империяга жаман көрүнүп аласыз, биз алардын экинчи бул ишти кыла албай турган кылып катуу жазалайбыз деп такыр көнбөй койгон. Эмне кылса дагы көндүрө албаганына көзү жеткен Курманжан ошондо өтө катуу ачуусу келип, эмне кылаарын билбей, колунан эч нерсе келбесин билип, кара күн, бул
Каракөн бүткүл журтту сактайбыз деп орустарга кошулган элек го. Сактабай эле каалаган күнү каалаган жоосуна салып, кааласа тытып, кааласа чокуп жем кыла турган эки баштуу тажаал бүркүттүн чеңгелине өзүбүз ийирип берген болуп чыгабызбы Каракөн деп ичинен сүйлөнүп. Аябай ачуусу келген. Эч убакта мындай ачууга эсин алдырган эмес эле. Эмне кылаарын билбей ыйлай албай койду. Кайра ызасын ташып ордуна силкине тура калды. Кийин генерал-губернаторго карап туруп, мен деди эрни титирей. Мен силерди ак паша деген, адилет паша деген элем. Силер адилетсиз паша экенсиңер деп калчылдап жүзүн үйрүдү. Тилмеч көзүн ирмегилеп таң калып которбой туруп калды. Айт dedi Курманжан зиркете. Айтканымды түз айт dedi да илдирей басып чыгып алайды көздөй кайра ат арабасына отуруп кайтып кетти. Кийин тескө бүткөрүлдү акыры. Ийикчи Эшен жана 5-6 мүриди дарга асылды. Кармалган элден Токтогул төрө жана жалпы 4 облустан 62 туткун баары катнашы бар деп табылып өлүм жазасына өкүм болду. Жана баарын түрмөнүн жарыгы жок төрүнө салышты. Кыйла убакыт өткөн соң Азирет Ак Пашанын ырайымы болду деп өлүм жазасынын ордуна ар бирин 12 жылга Сибирге сүргүн кылынды. Кийин 12 жылдан кийин Токтогул эсен аман элине кайтып келди. Биз тарых баянын ушул жерден токтотобуз. Мындан үлгү алчу нерсе көрүп турганыбызда жакшы менен жамандын, ак менен каранын күрөшү илгертен бери болуп келген жана кыяматка чейин токтобойт. Негизгиси ушул күрөштө биздин позициябыз кайсы тарапта болот? Акыйкат тарабында Токтогул Курманжандардын адилетсиздикке каршы туруу позициясында болобу же адилетсиздик тарабында болуп бийлик, байлык, жеке кызыкчылык үчүн өз элин оруска салып берген байманаптардын тарабындабы? Же эч кимге жаман көрүнбөй, башым аман болсо болду, көчөгүмдү ит жесин деген позициядабы? Ойлонуп көрөлү.